Бисмилlah, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр, жалпы эле биздин Алам Кабар каналыбыздын катталуучулары, туугандар амансыздарбы, кандайсыздар? Биз сиздерге биздин катталуучулар сурап атышат. Мына ушул азоттордун мочавина, мына ушундай элге керектүү азыркы учурда жаз келди, уже эгиндер башталды, көчөттөргө ушундай азоттор керек болуп атат. Мына ушулардын баасыны бир базарга түшүп, ноокатка түшүп билип бербейсиңби дегенден сиздерге мына ушулардын баасыны билип берейин дедик. Азыр биздин жаныбызда мына сатуучу турат. Мына ушул азоттон баштасак. Азоттун килосы канча дедиңиз? 35 сом берди. 35, бир мешокто канча килограмм болот? 50 килограмм. 50 килограмм. 35тен, 35 сом. Бул негизи каяктан келет? Өзбекстандан. Өзбекстандан. Мунаңыз эмне болуп калат? Бул эле ошол азоттон. Азот, Азот мочавинаңыз канча? Мочавина буну. Бунун килосы канча болуп атат? 47 Буда да 50 килограмм, 50 килограмм. 50 килограмм. Дагы мунаны эмне дедиңиз эле ошондо? Азыр мынаны айтыңызчы, мага кызык болуп атат да мына ушун. Диамофоска деген. Диамофоска? Буну эмнеге иштетет? Буну алмаларга, картошка, Алма, сабызга, картошка. баардык реңге кете берет. Ичинде ошол азот, фосфор, калий аралаш болот да баардыгы. Аралаш, жакшы. Мунуңузчу мунуңуз? Бул мочавинанын ачыгы ошол. Мочавина. Бунун килосы канча болуп калат? Килограмм ошол. Россиядан келет, буну? 47 сом, 48 сом болот. 48 сом. Мунуңуздун килосучу? Ол 71 сом, 70 сом. 71 сом, жакшы. Мал жаңы диамофосканын кабында мына. Диамофоска деген. Буну да эмнеге иштетет? Алма көчөттөргө кете берет, Боло берет баардык эле. Бунун килограммы канча дедиңиз? 71 сом. 71 сом. Башка дагы эмне бар? Анда ушун нитромофоска деген бар. Нитромофоска. Бул да российский, ошол азот, фосфор, калий бар. Бунун килосы канча болуп калат? 62 сом. 62 сом. Мына тышында жазылган. Болду. Мега туугандар. Жакшы, башка эч нерсе жок, ушулай эле. Фосфат бар ана күлдер деп фото анака. Мына болбу? Супер фосфат. Супер фосфат. Бунун килосы канча? 18 сом болот. 18 сом. Жакшы. Соода кандай? Жакшы эле болду да? Жакшы шу. Эми башталды да, жаз болду, Эми сезон келди. Болду, башка эч нерсе жок. Ушул эле нерсе, Болду. Бир сире алып да көрсөтүп коелу. Туугандар, мен силерге азыр адрести толук билип беремин. Бул Ноокат шаарында. Болду, таксырлар. Соода боло берсин, Мега туугандар, мен силерге адрести түшүндүрөйүн. Ноокатта Райпо деген жерди билген жандар дагы бар, билбегендер дагы бар. Райпонун аркасы. Азыр мен силерге толук ушул жердин адресин көрсөтөйүн. Бул жер негизи Кызыл Кыянын жолунда, мына ушул Ноокаттын ичинде Кызыл Кыянын жолунда Райпо деген жерди билсеңиздер керек. Ошо Райпонун аркасы. Мына ушул жерден киресиздер. Бул жерди баарыңыздар эле билесиздер. Чоң трасса, Ош Баткен Исфана жолу. Бул жагы мынакей. Мына ушул круговойду көрүп атасыздар, туугандар. Мына ушул круговойдон оң жакка жүргөндө эле мына зданияны баарыңыздар билесиздер. Эми Ноокат мына ушул Кызыл Кыян жолунда мына ол жерден киресиздер. Райпо десеңиздер эле баардыгы айтып берет. Мына шунун ичиндеги эскалатты көрдүңүздөр, туугандар. Андыктан баарыбыз колдоо иретинде лайктан басабыз, туугандар. Ошол жогоруда айткандай азоттун, мочавинанын баасын бир аз болсо да сиздерге билип бердик. Көпчүлүк катталуучулар ушуну сурап атышат. Андыктан биздин каналга катталбасаңыз, катталып көрсөңүздөр, буюрса сиздерге дагы керектүү нерселерди соң кылып чыгарып берип турабыз. Андыктан кийинки чыгарылышта жолукканга чейин аманчылыкта баарыңыздар сак саламатта туруңуздар. Берекелүү Ноокат шаарынан сиздерге чоң салам айтабыз.